21 августтан 22 августка өткөн түнү башталды. Ошол күндөн баштап биздин райондун акими Жээнбеков Досмбек Аматович менен акылдашып, ички иштер менен иш алып барып, шулар туруп жерде кезектерди коюп, элдер бири-бири менен кырылышпасын деп кезектерин каратып, Россияга кетип аткан жүргүнчүлөрүбүз бар. Аларды ойлоп, акимдин буйругун чыгарып, берги өзгөчө кырдаалдар менен сүйлөшүп, саламаттыкты сактоодон МЧС ички иштер менен бөлүмдөр менен сүйлөшүп, өз райондо ушундай иштерди алып барып атабыз. Азыркы күндө күнүгө 2 күндөн бери суткага өттүк. Айыл өкмөт башчыларына кезектерди бөлдүк. Мекеме уюмунун жетекчилерине сүйлөшүп, кезектерди бөлүп, ушу жүргүнчүлөргө өзүбүздүн жарандарыбызга, Кыргыз Республикасынын жарандарын Россияга алыс жолго кетип аткандарга ысык тамак уюштуруп, азыркы күндө иш алып барып атабыз. Узактыгы жерден биздин Учкоргон айыл өкмөт кеңеш айылынын башына чейин кирип турат. Азыркы күндө Казакстан Республикасынан чыкканда кеңештин башына чейин кирип турат. Атияктан келетинде кеңеш айылдын этеги болуп калат, ошол жерде турат. Эрте мененкиге бүгүн эрте менен 87 машина болчу. Кече күнү 70, мурда күнү 70, 65 машина болчу. Ушуларды карап, эчтекеден муктаж болбосун деп аракетибизди кылып берип атабыз. Бул эми суудун жабылышы эмес, бул маловодие болду. Бул суу Кыргызстандын эмес, дүйнө жүзү боюнча азыр тартыштык болуп атат. Биздин Керов суу сактагычында азыркы күндө мертвый объем болуп суу калбай калды. Суу барында Казак Республикасы менен Кыргыз Республикасы өзүнүн пландагы суун алышты. Алар 1 августка чейин өзүнүн бөлүнгөн суун толук кандуу алышты. 4-түндө Казак Республикасынын суу жабылды. Адан кийин биздин Манас районунун суу жабылып, азыркы күндө бизде да суу жок. Салам алейкум. Канчадан бери турасыз байке бакта? Эртең бери турабыз. Эртең менен. 4 бала менен ачпай атат, ушу сабыр кылып турабыз, айла жок. Кыйын болуп атат, Кыйын болуп атат. Азыр жолдун өткөнү кандай болуп атат? Эртең мененки караганда айырма барбы? Мененки караганда айырма бар. Саат Кудайга шүгүр, жылып атат азыр. жылып атат, Канча жүрүп, 1 саатта канча аралык жүрүп атасыңар примерно? 10 метр жылып атабыз. 1 саатта 10 метр, Салам алейкум. Жигиттер канчадан бери турасыңар? 2 күндөн бери буюрса. 2 күн болду, Каяктан келатасыңар? Өз тастык. Эмечи? 2 күндөн бери жолдон кыйналдыңар да. Ооба. Кандай болуп атат? Жүргөнү жакшы эле жүрүп атабы же жай болуп атабы? Вообще жок, жылыш жок. 1 саатта 1 машина, анан калып калса да 4 саат жауп коет, кайра 1 машина. Азыр элдер айтып атат, кечинде бир аз жакшыраак жылып атат деп, чынбы же андай эмеспи? Билбейм, көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Анан жылыш мүмкүн эмес го дейм, ондай болчу. 1 саатта примерно канча метр жүрүп атасызар? 1 саатта 2 метр бар, Кыргызстан кафеден жылып коюп болду. 1 саатта бир 2 метр, Кандай бери турасыңар? Суткадан аш болду. 3 суткадан. Бир аз жакынак 3 суткадан бери турасыңар, Жолдун азабы кыйын эле болуп атат. Эми өткөнү кандай болуп атат? Азыр бат-бат эле өтүп атасыңар же жай болуп атабы? Айырма барбы? Кечеки күнкү менен мурда күнкү менен бүгүн? Бүгүн бир аз батыраак, бирок андай деле жылган жок да. 1 саатта канча метр жүрүп атасызар? Саатын айтыш кыйын. 10 метр жүрүп атасыңар, кача 1 саатта? 2 саат, 3 саатта да десек болот го. 2 саат, 3 саатта 10 метрби? Всё. 3 суткадан бери турасыңар өзүңөр, Манас районунда жайгашкан Чоңгапка өткөрмө пунктунда пайда болгон тыгында жалпысынан 79 оор жүк ташуучу автомашина жана жеңил автомашиналардан саны 53. Салам алейкум. Бирек сөз, Не жөнүндө? Канчадан бери турасың бuyakta? 4-сутка. 4-сутка, Жолдон кыйын эле болуп атат. Эndi кыйналганда туруп коймун, нормально тамак ишемей атабыз. Сизде берип атырмын, шүкүр, рахмет. Кыргызстан берип атат тамак, сууларыңарды. Рахмет, берип атыр. Рет болсо да тамак. Амал жок, эми не истеймиз? Саз бул кишигерим согон көңүл бөлсө дурус болор эди. Пограничный пост жаңалыктар айтып атыр, штатный режим иштеп атыр деп. Бирок мындай болмаган эле.
Мындай көрүнүш биринчи жолу. Birinci rет болуп атат. Bir günde примерно канча метр жүрүп атасыңар? Bir günde 100 метр жүрүп аткан чыгармын. Bir günde 100 метр жүрүп атасыңар. Буга болгон өзүңөрдүн көз карашыңар кандай? Эмне себептен мындай болуп атат? Себебин биле алмай атырык го сонун себебин. Казакстан истемей атат. Атак Казакстандан жаңылыктардан штатным режимде иштеп атат деди. Ну, не может быть такого, что в штатном режиме так работало, да, таможенный пост. Bir günde 100 машина кеминде өтүү керек таможенный пост. Всё, рахмат. Штатным режиме болгондо бияк өзү өткөрмө жай. Посттун аягы болсо, тыгындын аягы болсо, Кеңеш айылынын башында. Штатный режим. Биякта Кыргызстанда границада турганыңарга 4 күн болду, э? Bizde 4-üncü günümüz oldu. Bizimde 5 gün oldu, 5. 5 gün, he? Sizge hayırlı şu çekenelerdi çeçip berse жақсы болмок эле бизге. Бирок МЧС мына 4 күндөн бери багып атат бизди. Тамак ашы берип. Кудай кааласа. Бабушкаларына жайлаймын, а? Эми толка казак иштеп атат, барбы? Биз ушу границаны чечип берсе жақсы болмок эле. Өзүңөр эми водительдерсиңер, орчук айдайсыңар. Мына Türkiye'li şoförler var. 5 gündür ben buradayım, Türkiye şoförüyüm. Türkiye. Yazık günah değil midir bana? Siz içiyorum, sigara içiyorum, arabaya yazık değil midir? 5 gün araba burada yatıyor. Yani ben hangi gümrüğe gidersem bir gün 2 gün kapıya giriyorum. Burada ben 5 gün daha kapıya girmemişim. Ama o emnenin sebebi ne bolup atat deysiңер, Lütfen причина. bu işe bir çare bulun. Yani sizin saygıdeğer büyüklerinize ben rica ediyorum. Bu işe lütfen rica ediyorum bir çare bulun. Çare. Yani düşünün, yapın. Sebebi neden deysiңер? Sebebi Bilberiz mi? Çoğunlar özleri bilet de. Bizge şu graniçaları çeçip berse жақсы болмок эле, барбы? Bu yakta 4 gün, 5 gün, bugün 5. günübüzde bu yakta turabыз. Бүгүнкү күндө жолго чыкпай койгондо эле суранып кетет элем, анткени себеби мынакей 3-4 күндөн бери пост жабылып, ушундай эмеге алып келип атпайбы этиге. Кыйналышып атат өздөрү деле. Эгер кыйналып, өтө эле кыйналып атсандан кийин келип бизге көрүнсө болот, дары-дармектер түгөл бар бул жерде, бардык биринчи жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да биздин.